Бул кошумча 5 артезиан скважиналары калкты ичүүчү суу менен камсыз кылууга багытталган. Долбоор Орок аймагынын 12 айылын, ЖБК коңуштарын, Ак Өргө, Ак Ордо коңуштарынын жогорку бөлүгүн, ошондой эле Арча Бешиктин түштүк тарабын таза суу менен камсыздайт. Ичүүчү суу тарыштыгы пайда болуп, элдердин нараачылыгы жаралып, даже митинг кылып, көчөгө чыгып, баягы жолдорду чапканга чейин барышканда, анан министрлер кабинети тарабынан Бишкек шаарынын мэриясына 150 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ошонун алкагында быйыл биз 4 гектар 20 сотук жер, бул мурда Аламүдүн районунун Байтик айыл өкмөтүнө карачы биз турган жер. Азыр биз бул жерди трансформация жасап, Бишкек шаарынын карамагына өткөрүп, ушул башкы водозаборго бириктирдик. Жаңы скважиналарды кошуу орто алыш суу алгычындагы жүктү бир топ азайтып, башкара суунун өндүрүмдүүлүгүн саатына 500 куб метрге чейин жогорулатат. Скважиналарды бургулоо иштери ушул жылдын май айында башталган. Мэр өз сөзүндө учурда негизги суу алгычтарда тазалоо иштери жүрүп жатканын жана жакын арада алардын баары толук кубаттуулукта иштей турганын белгиледи. Шаарынын камсыз кылган 3 месторождение бар да, бул деген башкара суу, орто алыш, анан ысык ата. Бирок биз ысык атаны бүгүнкү күндө толук кандуу колдонбойбуз. Анан эң негизги басым болгон бул деген орто алыш менен башкара сууда. Анан орто алышта эң негизги биз жүргүзгөн жумушубуз бул суу топтомолорду тазалоо иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол иш аракеттин алкагында биз бир мүмкүнчүлүк таптык. 28 метр. 28 метрге чейин ортомчу алганда биз суунун көлөмүн көтөрө алдык да. Жаңы скважиналардын тереңдиги 200 метр жана суу астындагы насостор менен жабдылган. Ар бир скважинадан магистралдык жыйноочу суу проводуна чейин темир бетон скважиналарды орнотулуп, түтүк тартылды. Жаңы скважиналардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн кошумча 2 трансформатор орнотулду. Быйыл суу жакшы. Мындан ары да ойлойбуз, ушул 5 скважинабыз элдерди толук менен камсыздантып берет суу менен. Аны менен токтолбой эле, мындан ары да биздин да план иштерибиз бар. Дагы иштерди жүргүзө беребиз. Башка водозаборлордо да азыр скважиналарда бурут этилип жатат. Ошолорду ишке киргизсебиз, Бишкек шаарында кененде суу болот го деп ойлойм. Бүгүнкү күндө коңшу айылга суу чыгаруу үчүн насостук станцияны куруу иштери уланууда. Шаар бийлигинин айтымында 5 скважина тең келерки жылы жаз айларында толук кандуу ишке кирсе, жайдын күндөрү суу шаар тургундарынын үйлөрүнө үзгүлтүксүз кирип турат. Мэрия ошондой эле жарандарды сууну үнөмдөөгө чакырды. Замандын да талабы анан. Эрмек Үрөнкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.